ушул жерде тургандарыбыздын дээрлик баарыбыз жок болобуз. Үмүт жок, кан коюлду. Бул адам даяр. Жана кийими жок абалда. Саави иля жабал ясимуни минал ма. Мен тоого чыгып кетип калам, суудан куткарып калам. Бул кимге таянды? Ал кимге таянды? Мен билдим, менин ырыскымы менен башка эч ким ала албашын билдим дагы ага кыжалат болдум. Пайгамбарыбыз 13 жыл Аллага иман келтиргиле. Алланын өзүнө иман келтиргиле. Жана ахирет күндө сурак болот, 5 тозок бар. Ахиретке иман келтиргиле деген эки нерсеге 13 жыл адамдарды дават кылган, чакырган, түшүндүргөн ар түрдүү жолдор менен. 13 жыл убакыт кеткен, бирок алда толук болгон эмес. Демек бул орчундуу маселе. Биз куду бирөө ооруп атат дагы оорусуна сакайтканга убактысы жок дагы сакайып кетет да. Ооруду чындапчы. Бирок иши аябай көп дагы врачтар айтып атат, лечение кылыш керек, бирок кылбай сакайып кетти да. Анан айтат да, мен мындай болуп калышы мүмкүн. Туура сен айткандай антибиотиктерди алып дарылансам болот эле, бирок арасынан 100дөн бири жөнөм сакайышы мүмкүн деп бул илимге шек бар. Шек болсо эчтеке болбойт медицина илими. Түшүнүңүздөр да. Бирөө үйдү мисалы курулуш илими мынандай салыныш керек деп баарын айтты, жер тербе болот, башка болот деди. Бирок бирөөнүн акчасы жетпеди дагы мындай эле сап койду. Жер тербенгенде аныкы да мунукы дагы турду мисалчы. Бул илимге шек келтиргени көйгөй эмес алчы. Анткени мындай салынса ham Алла кааласа ал жыгылбашы мүмкүн. Дарыланбаса ham Алла кааласа сакайып кетиши мүмкүн. Бирок шарият илими андай эмес. Алла Таала мындай болот дедиби, болот. Болбойт дедиби, болбойт. Кыямат күндө сурак болот тугандар. Ушуну эске алышыбыз керек. Бирок куду башка илимдерге, башка кабарларга биз шектенген сыяктуу кыяматта баарыбыз тирилебиз. Кыяматта сурак болот. Ар бирибиз туруп жооп беребиз деген нерсеге шек бардай жашап коебуз. Мына шек бар дегенибиз моналар эмес, дагы жактагы бүрлөр эмес. Аят хадис айтылганда өзү негизи көптөгөн аяттар ушул нерсеге ылайыкташтырылып түшкөн. Ар бир адамдын өзүнө айтылат. Кээде мисал бул аятты которуп биз айтып атсак деле ал биздинче өзүгө айтылат. Уккан адам, түшүнгөн адам өзүнүн алдына ыйратам. Өзүбүздүн дагы кээде шайтан азгырган учурда, напсибизге көбүрөөк моюн берген убакытта, зикирден алыстаган учурда биз да ошентип жашап коебуз тугандар. Анык билебиз, эч ким бул дүйнөдө байлап койгон жок, жашабайбыз. Баары өтүп кетебиз. Бизге чейинкилер ham жашап өтүп кеткен. 50 жылдан кийин тугандар, караңыздар эле да, ушул жерде тургандарыбыздын дээрлик баарыбыз жок болобуз. 1-2 бала калышы мүмкүн да, мисалчы, жашырактар. Калгандар ушинтип сүйлөшүп атабыз. Бизге чейин ham 50 жыл мурда мунул мечитте, мунул жерде ушинтип сүйлөшкөн адамдар болгон. Жок азырчы. Канчалагандардын кече эле жаназасын окуп келдик. Кыяматта ушул өткөн адамдардын бардыгы махшар деп тирилип топтоло турган жер бар. Топтолунат. Ал жерде топтолгондо кандай топтолунат? Баарыбыз ушинтип эле топтолобуз. Эгерде мен туура эмес сөздөрдү айтып, туура эмес иштерди айтып, сиздерди капа кылып же зулум кылган болсом, ал убакта жооп бериш үчүн тирилебиз. Топтолобуз, бири-бирибизди тааныйбыз. Азыркыдай алсыз болбойт. Ал убакта Алла Таала мээнин иштешин мурдагы өзүнүн абалына калтырылат. Бардыгы эстейт. Ошол убакытта биз ушундай тирилебиз. Кээде бир адамдар авария себептүү, башка себептүү майып болуп калган адамдар майып болбой түз болуп тирилет. Өзү төрөлгөндөн баштап эле акылы айнып ушундай туулгандар дагы ден соолугу сак болуп тирилет. Жада калса бардыгыбыз сүннөткө отургузулбаган абалда. Мурдагы төрөлгөндө кандай кейипте болсо ошондой болуп тирилет. Жана кийими жок абалда. Айша радиаллаху анха айткан, адамдар бири-бирине көзү түшүп калса кандай болот? Түшпөйт. Анткени көйгөй бар. Адамдын башына көйгөй көп түшкөндө, мына аксакалдарыбыз көбүрөөк билет, мисалы көп башынан ысык суукту өткөргөнбүз.
Адамдын башынан оор келген убакта жандагы адамдар карабай калат. Не деп сүйлөйт, не кийинип алган, качан адам бири-бирин тиктеп калат? Токчулукта, тынчылыкта бири-бирин карап калат кеңири. Ал убакта ушундай бир кооп, өтө коркунуч, ал коркунуч эмне? Мен кантип жооп берем деген кооп болот. Ошол коопту адамдар бири-бирин карабай калат. Жалаңач, бирок карабайт. Көз түшкөнгө убакыт жок. Ошол убакытта билесиздерби, пайгамбарыбыз айткан, менин үммөтүмдүн арасынан 70 миңи бар. 70 миң. Била хисаб вала адаб. Ядхулул джанната била хисаб вала адаб. Бейишке түз кирип кетет, жаннатка түз кирет, сурагы дагы жок, азабы дагы жок. Кандай жашабасын? Анткени ал жакта барганда анын кылган амалдары бар, түз эле, сураксыз эле киргизилет. Кандай сонун нерсе, мындай байкаңыздар эле да, кээде биз чек арадан өтүп калсак, же болсо бир жак учайлы аэропорт регистрацияга түшүп калсак, оякта бир таныш бир балдарыңыз же бир жакындарыңыз иштейт дагы, баары бир эле ошо самолетке отурасыз мисалчы. Бирок кең кеп капсыз дагы мындай эле өткөрүп койду да. Күтсөңүз деле, күтпөсөңүз деле өтөсүз. Бир эле самолетке отурасыз. Бирок кандай сүйүнүч бар, байкаңыздар эле да. Сизге зеленый коридор. Жок, сиз бияка басың, не кыласыз туруп? Өзгөчөлүкпү? Ушунда ал эми кыяматтын абалы оор, адамдар жалаңач абалда, бири-бирин тиктебей турган абалда. Яума яфиррул мар'у мин ахих ва уммихи ва абих. Адамдар бир туугандан качып аткан, атасынан, апасынан качып аткан, адамдар аялынан, аялы күйөөсүнөн качып аткан учурда, ушундай кооптуу бир учурларда неден кооп болтат, эмне деп жооп берем? Силер түз бейишке кире бергиле деген. Кандай сонун нерсе? Ушундай 70 миңи болот. Алар кимдерди ойлойсуздар? Мына биздин мечитибиздин арасында азыр отургандар арасында барбы ушулар? Ушул суроо сахабаларга да кызык болгон. Пайгамбарыбыз ушул сөздү айтты. Менин үммөтүм арасынан 70 миңи түз бейишке кирет, сурак болбойт, азап болбойт. Десе Уккаша ибн Мехсан деген сахаба болчу да. Аябай көргөч ушундай адамдар бар арабыздарчы. Сөздү бөлө калды да, я Расулулла, дуа кыл, мен ошолордун катарында болайын. Дедилер, анта минхум деди, сен ошолордун катарындасың. Сонун кабар, пайгамбарыбыздын тили менен бул тирүү кезинде бейиш менен көйлөндүргөн сахабалардын катарында бар. Хадис бар. Катар 10 сахабаны бир тил менен айткан, Абу Бакр жанна, Умар жанна деп айткан. Андан сырткары башка бир хадистерде бөлүп келгенде жалпылап 50-60 сахабаны пайгамбарыбыз бейиш менен сүйүнчүлөгөн. Бирок бир хадисте 10ду гана сүйүнчүлөгөн. Кээден аралашып кетет да. 10ду гана айткан эмес. Жок, 10ду бир отуруп айткан пайгамбар. Бир хадис, бир риваят келет. Анан калганын бир-бирден айтылат. Мисалы, Билалды мен бейиште бутунун кадамын көрдүм. Ким бейиштеги адамды көргүсө, ал чыгып кеткен адамды көрүп койсун деген ушинтип атып 50ден ашкан. Ошолордун катарында Уккаша деген сахаба да бар эле. Пайгамбардан сураганда пайгамбар сен ошонун арасында. Андан кийин биз кеч иштейт го башыбызды. Бая пендебиз да, моюн калыш керек. Башка сахабалар, я Расулулла, удулана, бизге да дуа кыл, биз да ошолордон болуп калайлы дедилер. Сабакака биха Уккаша деди. Уккаша силерден алдын утуп кетти деди. Бүттү болчу. Деп ушу менен сөз өзгөрүп кетти. Пайгамбардын артынан дагы айтат эле. Бирок айтканга билесиздер, кээде дамыларыбыз бир баянды айтып аткан болсо, бирөө бир суроо берсе, ага жооп берип атып, пикир чачырайт дагы калып кетет темачы. Ошентип Уккаша силерден өтүп кетти деди дагы, анан башка сөздөрдү айтты. Пайгамбарыбыз чыгып кетти. Куптан намазы эле, куптан окуп бүтүп, баян болуп аткан, сабак болуп аткан учур эле. Пайгамбарыбыздын үйү билесиздер, мечитке жармашып турган. Бисмилла деп минбар жактан эле эшикке кирип кетет. Мечиттин ичинде эмне сөз болуп атканын угуп турган. Ушундай болгон. Мечитте ушундай, ушул мечит сыяктуу эле болгон. Буну умрага ажылып баргандар көрсөңүздөр керек. Раузага кирип намаз окуйбуз дейт го, ошол пайгамбарыбыздын доорундагы мечиттин орду. Пайгамбарыбыздын үйү ошого жармашып турган. Кирип кеткен сахабалар калган. Жана сахабалар алар кимдер экен? 70 миңе кимдер экен? Биз барбыз болордун арасында. Ушу бизге кызык болгон суроо, аларга дагы кызык болгон. Алардан сахабалардан кээ бирлер айткан, булар
пайгамбардын жанында жүргөн сахабалар болса керек, биз болсок керек дейт. Анткени эсептеп келгенде 70 000 сахаба чыкпайт эле да. Пайгамбар өткөнгө чейин уже 70 000ге жакындаган да. Топтолгон баягы акыркы ажылыктагы 100 000 сахаба деген ошол хутбага жыйналып калгандар аларчы. Бирок пайгамбардын такай жанында жүргөнү 70 000ге жеткен эмес. Сахабалар болса керек десе, арасынан айтты, аксакал сахабалар айтты, жок. Балким кичинекейинен ширк кылбай, күнөө кылбай, исламда туулуп, ушуну менен жашап өтүп кеткен адамдар болса керек. Мисалы Али радиаллаху анху сыяктуу, Абдулла ибн Мас'уд сыяктуу сахабалар болгон, жаш сахабалар. Булар балагатка жете эле исламды кабыл алышканда, исламда жашашкан. Азыр дагы ушундай үй бүлөлөр бар. Ата-эне баласына ушундай катуу исламий тарбияланып берет. Арам эмне, адал эмне, Алланы таанытып тарбиялайт. Булар күнөө кылбай эле өтүп кетет. Күнөө кылгандардын арасына келип топтолуп калса, батыша албай турган балдар бар, мисалы. Түшүнүп келишпейт, пикири келишпейт. Ушинтип өтүп кеткен мындай Аллахтын сүйүктүү пенделери бар да. Ушундайлар болсо керек деп сыпаттады мындай. Туулганда исламий үй бир чөйрөдө туулуп, ушу менен өтүп кеткен. Деп ар ким өзүнүн ойлорун, өздөрүнүн варианттарын айтышты. Ошол убакта пайгамбар кайра чыгып келди. Эмнеге чыгып келди? Дагы эле мечитте сахабалар калып, ушул 70 000 сахабаны талкуулап отурду. Ким экен алар? 70 000 адамды бейишке кире турган. Пайгамбарыбыз кайра кирип сахабалардан сурашканда айтты, биз ушу 70 000ге кызык болуп атты деди. Кимдер экен алар? Эмнеге пайгамбарыбыз кайра кирип келди? Анткени мечиттин ичинде эмне сөз болуп атканы үйгө дана билинип турган. Ошондуктан аялдардан эң илимдүү көп хадис риваят кылган Айша радиаллаху анха мечиттин ичинде туруп пайгамбарыбыздын сабактарын угуп тургандагы кийин пайгамбарыбыздан кийин 50 жылга чейин сабак берген. Угулуп турган. Пайгамбарыбыз чыкты, сахабалар сурашты, ушу 70 000 бизге кызык болуп атат дегенде, пайгамбарыбыз айтты кимдер экен. Байкаңыздар азырчы. Алхамдулилля, пайгамбар ушундай айтып кеткен экен, хадис китептерде келген. Бул хадис Сахих Муслим жана Тирмизиде келген хадис. Бул сахих, аны айтылган. Хумуллази ла яркун ау ястаркун. Алар түз эле биринчи эле дарыланганга аракет кылган адамдар эмес. Буну көбүнчө мынтип да түз которуп койтот, рукия кылып дем салдырбагандар деп. Дем, рукия бул жерде лечениянда айтат. Анткени өлүм тууралуу келген аятта вакила ман рак. Аллага таянбастан дүйнөгө эле таянып, дүйнөнүн себептерине эле таянып алган адамдар дүйнөдөн көз жумуп аткан учурда дагы мени дарылай турган бирөө барбы деп айтылат. Вакила ман рак. Муну өз көзүбүз менен дагы көрүп аттык. Биз эми жашыбыз кичинекей болгону менен, бирок бир нече Алла Таала тагдырган адамдарды дүйнөдө көз жумуп атканда көп болдук. Больницадан болду, даярдангыла деп чыгарып койгон. Үйгө келип деле акыркы үмүт, менмин деген күчтүү врачтар дагы укол капельница сайса, кан коюлган, бирок тил эле калган. Кетпейт. Үмүт жок, кан коюлду. Бул адам даяр. Десе дагы барбы мунун дарылай турган. Эң аягында бар го. Дамылар чакыр, дамылар дем салып берсин дейт го. Дем салсын. Дагы үмүт да акыркычы. Кээде баягы жимпин же бирнерсе кирген болсо, дем салган болсо жүрүп кеткендер бар да. Акыркы үмүт дагы бар, ушинтип таяна берген. Ушул жерде бир нерсени унутулган, башында эле Аллага таянып тур, андан кийин эми Аллах эмне нерсени буйруган, ошо себептерин алып келчи биракка деш керек эле. Бизде көйгөй бар го. Биз 70 000 катарында кирбейбиз көпчүлүгүбүз болгондор. Ооруганда шыр эле тааныш врачтарга чалып баштайбыз. Мен досум врач эле. Азыр телефондо эле айтып коем, мындан да мындай болот. Жосум кеттик, машинага сал, кеттик. Скорый чакыр, кеттик. Ортодо 1 секунд убакыт кетпейт. Аллахым шифа бер. Мына оорудум, оорлоштум. Же ооруду, оорлошту бир жагында. Аллахым шифа бер деп туруп, эми шариятыбыз дарылангыла деген, жатып берген бой болот деп туруп, эми изденсек туурураак болот. Мына 70 000 катарына кирип кетет элек да. Бул 70 000 дегени ушундай. Биринчи рукия талап кылбагандар булар. Экинчиси вала ятатайярун, ырым кылбагандар. Куш учурбагандар дейт. Илгери ушундай ырымдын ушу түрү болгон пайгамбарыбыздын доорунда. Азырга чейин эле келип токтоду окшойт.
Кимдир бирөө бир ишти баштайм десе, bir чоң бизнес баштайм десе, же бир үйлөнөм десе, паланчага үйлөнөм дейби, же бир сапарга чыгам дейби десе, чымчыкты алып келип же каптарды алып келип туруп учурат эле. Оң жакка карап учса ошо ишти кылат эле, сол жакка карап учса кылбайт эле. Бул ырым эле. Жашоодогу негизги жолу ушундай ырым болчу да. Ушундайлар 70-миңдин катарында эмес. Бул анткени Алладан башка нерсеге таянуу. Буну палачу деп коюу, ырым дейби, бирок азыр деле ырым бизде жашап атат. Мисалы, монтпен оны аттасаң мындай болуп калат, ана булсаң баксыз болуп калат, будан сөз уксаң бардыгы Алла Тааланын алдында. Главный, эң негизгиси шариаттан чыкпасак болду. Ким 70-миңдин катарында боло турган болмосо, баягы алдыңа мышык өткөн деген нерсеге, эртең менен алдыга кетиш керек, аркага кетиш, ошо ырым нерселер баары ташталыш керек. Албетте ташталган көпчүлүктө, бирок дагы деле жашап келди. Анткени шайтан бар бекен, сөзсүз түрдө арасынан ушундай нерселерди пайда кылып тура берет. Үчүнчүсү ва аля роббихим ятаваккалун. Ушундай сыпаттар, алар Роббисине дайым таянышат. Өзү негизи алдыңкы айтылган эки нерсе дагы ушул эле маани берет, Аллага таянып жүргөндөр. Түз Аллага таянгандар. Ким Аллага түз таянып жүргөн болсо, бул адамдар бейиштеги биринчи азапсыз, сураксыз 70-миңдин катарында кирет. Ал кайсы нерседе түшүнүктүү болушун экиге бөлүп айтабыз. Адамдар жүрөгүндө эки түрдүү болот, көпчүлүк адамдардыкы. Жарым адам, 1000, 2000, миллион адам дайым жумушундабы, ибадатындабы, башына түйшүк келгендабы Аллага таянгандар. Дагы канча бир канчасы жумушунда, ибадатында жана башына мусибат келгенде Алладан башка бирөөгө таянгандар бар. Шыр эле мунун чечем, акчасына, мансабына, таанышына таянгандар, же осом олордун бардыгын коюп туруп биринчи Аллага таянгандар. Ушинтип адамдар экиге бөлүнөт. Албетте экөө бирдей эмес, экөө чоң айырма бар. Биз жогоруда сүйлөп өткөндөй эле, кээде бизге эң жакын болгон көйгөй ооруп аткан учурда биз Алладан башка нерсеге таянып алабыз. Бул оор күнөө. Алла Таала Кур'анда айткан: "Ва таваккал алал хаййиллади ла ямут." Дайым тирүү болгон, эч качан өлбөй турган Аллага таян. Бүгүн сиздер менен сүйлөшүп аткан темабыз ушул эле, ибадаттын маңызы. Кээде ибадаттын маңызы десек, мындай таштап коет. Ибадаттын маңызы негизги даамы ушундай болуш керек, биз Аллага таянышыбыз керек. Ал намаз окуп аткан учурда дагы, жумуш кылып аткан учурда дагы, бирөө менен талашып аткан учурда дагы, же башыбызга бир түйшүк түшсө, ошо түйшүктүн көйгөйүн чечкенде дагы Аллага таянышыбыз керек. Аллага таяныш өкүмү фарз. Биздин Абу Ханифа мазхаб боюнча бул фарз. Алла Таала Кур'анда айтат: "Ва таваккал", сен Аллага таваккал кылгын депчи. Аллага таянбагандар, Бан Исраил иджалана алиха кама лахум алиха. Аларды Фираундун кулчулдугунан, деңизден алып өтүп, эркиндикке чыгарып койсо дагы Мусага айтышты: "Бизге бир кудай жасап бер." Тиги бир коомду өттү эле, ошолор сыяктуу кылчу. Башка нерсеге таянгысы келди. Ал эми пайгамбарлар, Муса пайгамбар билесиздер, кандай кылган? Дайым Аллах Таалага таянган. Пайгамбарыбызган бардык пайгамбарлардын ишинде, шариатты жеткирүүдө эң чоң күчү бул Аллага таваккал кылыш болгон. Качан Фираундан качып Кызыл деңизге таянып, качканга жол калбаганда аркасындагы коом инна мудракун, биз уже кармалдык деди. Арасынан кээ биркилер айтып берди: "Андан көрө кул болуп жашап өткөрсөк болот эле, азыр бизди баарыбызды өлтүрүп жок кылат" деди. Ушундай үмүтсүздүккө түшкөн убакта калла инна майя робби саяхдин, жок андай эмес, чындыгында Роббим мен менен мага жол көрсөтөт. Муса пайгамбар да билген эмес эле, деңиз ачылат дагы ошонун астынан өтүп кетишчи. Бирок себеп деген нерсенин бардыгы талкаланган эле да. Бир жагында туртуп отурат, бир эки тарап Фираундун аскерлери келип, бул жак деңиз. Ал деңизге түшсөң чөгүп өлөсүң. Себеп жок эле, бирок андай эмес. Алла менен бирге, биз менен бирге. Алла Таала эмне кылды? Деңизди ачты, ошол менен өтүп кетти. Ал эми Алладан башкага таянгандар, Нух алейхиссалам баласы. Нух алейхиссалам кеме жаса, кемеге чык, бир нече
аз санды мусулмандар чыкты, суулар көтөрүлдү, кеме жүрдү. Аллага таянган абалда олтурат эле, ибадат менен. Бирок Нух алейхиссаламдын баласы Аллага таянбады. Капырлар менен бирге болду дагы, суу белинен келген учурда аталык сезим менен Нух айтты. Алла Таала Кур'анда Нух сүрөсүндө Нух алейхиссалам тили менен айтат, Кур'андагы аят: "Я бунайя иркам ма'ана", балам, чык биз менен бирге. "Вала такум ма'ал кафирин", онда кафырлар менен болбоду. Чык бул жака. Дегенде ал эмнеге таянды билесиздерби? Саави иля жабал ясимуни минал ма. Мен тоого чыгып кетип калам, суудан куткарып калат. Бул кимге таянды? Ал кимге таянды? Нух алейхиссалам Аллага таянды. Балким кеме деле чөгүп кетиши мүмкүн эле. Канча миңдеген кемелер чөгүп кетти өзү негизичи. Азыр деле чөгүп атат. Бирок Аллага таяныш бар эле. Себеби карманды дагы Аллага таяныш бар эле. А бирок баласы Алладан башка нерсеге таянды. Мына ошондой Нух алейхиссаламдын баласы сыяктуу бизде деле бар. Эмне чечебиз? Ону менен чечип коебуз. Албетте Алла Таала тагдырга жазылган болсо чечилиши мүмкүн, бирок себептерге таянып алыч бул оор күнөө. Кандай болбосун Аллага таяныш бизге важып. Бирок ушул жерде бир айта турган нерсе, тоокелчилик жөнүндө сөз кеткен учурда сөзсүз түрдө шайтан бир ойду кала калат. Аллага тоокел кылдым деп туруп таштап атыш керекпи биякта дегенче. Андай эмес. Биринчи кезекте себептердин эч бирин эске албай туруп Аллага таяныш керек дагы, андан кийин шариятыбыз ошо себептерди кыл деген кылып башташ керек. Алымдардын сөзү менен айтканда, тоокелчилик ташташ бул ыйманды буза турган нерсе. Себепти ташташ бул шариятты буза турган нерсе. Тоокелчилик бул бирдей кылына турган нерсе. Шариаттын ыйманды кармашын Аллага таянабыз, бул жүрөктөгү амалдын фарздарынан жана шарият талап кылган себептер аткарылат. Бирок себепсиз ташталын кылынбайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы башка пайгамбарларды Алла Таала өзүнө таянтыш деген нерсе менен, тоокелчилик менен жөнөттү. Аларга башка себептерди берген жок. Себептерди Алла Таала өзү алып келип берди. Ал тоокелчилик ушундай бир чоң нерсе. Элестетиңиздер да, пайгамбар кылып жиберди дагы, сенин квартираңы, үйүңү мол жактан келет, ырыскың бияктан келет. Мынанча акча аласыз, мерде мындай акча түшөт, мына маркетте мынанча сеники. Эми пайгамбарлыкты жеткир деп жиберген жок. Себептердин бардыгын кыркып туруп эле жиберди. Өзү кой кайтарган, кеде үй бүлөдөн чыккан. Бай пайгамбарлар бир нече гана, Сулайман пайгамбар да бир нечелер. Жиберди, бирок Алла Таалага гана таянган. Пайгамбарлардын тилинен биз кантип эле Аллага таянбай коебуз? Вакад хадана субулана, ал бизди туура жолго салган. Бирок ошол таянычы башка адамдарды кыйнады. Анткени яхсабу анна малаху ахлада, малына таянгандар, акча дүйнө топтоп туруп, мынау акчам түбөлүк болот дегендер пайгамбарыбыздын аракетине таң калды. Муну кайсы нерсе түртүп атат деп. Азыр деле ойлонуп турат. Ыймансыз адамдарда дагы деле ойлонуп турат. Муну кайсы нерсе түрткө болду? Эч аргасы кеткен учурда эмне кылды? Ушак менен, тил менен пайгамбарыбызга зыян берип башташты. Яхсабу анна малаху ахлада. Бул түбөлүктүү акчасы калат деген адам жок болду. Ошол бала чакасы, мал дүйнөсү аны өлгөндө кабырга жакшы койгон жок. А бирок пайгамбарыбызга эмне деди өзүнө таянган? Инна атайнак ал-каусар. Биз сага каусар сууну бердик. Каусар кыяматта бардыгыбыз тирилгенде чоң көлмөк, пайгамбарыбыз өзүнө ээрчиген үммөттөрдү сугарып жетишпейт. Миллиондогон, миллиардтагандар. А бирок акчасына таянгандар азыр аты дагы эске. Аты гана Кур'анда айтылган үчүн келди, бирок ал дагы азап менен. Дагы биз билбеген канчалаган таянгандар өттү, бирок калдыбы? Калган жок. Ал эми пайгамбарыбыз эмне кылды? Кылган эмгеги калды. Башка пайгамбарлардыкы дагы ошондой болгон. Жада калса Абу Бакр Сыддык
ушул үңкүрдүн ичинде пайгамбарыбыз менен бирге хижрат кылып аткан учурда элестетиңиздер. Пайгамбарларды эмнеге мындай кылып жиберди? Өзүндө таянгыла. Анан себептерин көбүнчө себептери жок болду. Себептери ошол арада Алла Таала жеткирип турду. Анткени эгерде пайгамбарларды мушриктердин тилиндегидей кылганда, сен кантип эле пайгамбарсың? Сен периште кылып жибериш керек эле. Алла тарабынан кабар алып келдиңби? Периште болуш керек эле. Өзгө окшогон адамга кантип ишенебиз пайгамбар экендигине дегендей кылып койгондо, арасынан биз чыгат элек азырчы. Эми пайгамбарлар булар бизчелик түйшүгү жок болгон да депчи. А бирок пайгамбар ушундай жашап көрсөтүп койду. Biz bir семьяны бага албай атабыз. Пайгамбар bir убакта 9 семьяны баккан. Biz өзүбүздүн тууган уруктар менен мамиле кыла албай калабыз. Пайгамбарыбыз чоң чабышкан, урушкан адамдарды бириктире алган. Демек, biz Кудайга шүгүр колубузда турган нерселер пайгамбарда жок болсо дагы биз кыла албаган иштерди кылган. Пайгамбарыбыздын үйү колду көтөрсө шыпка кол тийип калган. Жаткан болсо, бир адам жатса, экинчи адам намаз окуганга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Риваят бар го, пайгамбар Айша радыйаллаху анха, мен пайгамбар тахажжуд окуганда бутум бүгүп турат элем, сажда кылып саждадан туруп кетет эле, кайра бутум жазылат эле. Ошол бир комнатанын ичинде ашканасы ham бар эле, мыйманканасы ham бар эле, спальнясы ham бар эле. Бирок ушул адамдар Аллага болгон таянуусу болгондуктан чоң иштерди кылып салган. А бирок биздин колубуздагы нерселер көп эчтеке кыла албай атабыз, анткени биз ушул нерселерге таянып алабыз. Сөздүн кыскасы ушундай. Биз ушул колубуздагы нерселерге таянып алганбыз, Аллага болсо таянбай койгонбуз. Ошол себептен пайгамбарыбызды хижрат кылып аткан учурда ким тирүүсүнө дагы, өлүгүнө дагы 100 деген. Ушундай соорун кылып коюп койгон. Ким тапса 100 беребиз. 100 азыркы пул менен эсептегенде $350,000. Ыйман, мусулманмын, чалапыла мусулман дегендер дагы чыккан арасынан. Анткени дүйнө ушундай өзгөртүп салган. Мушриктер жашабай койгон. Бизнестерин да токтотуп, соодасын, ишин дагы токтотуп, издешке өткөн. Эч ким эмес өзү негизи, бирок жанагы чоң суммадагы акчаны алыш үчүн. Жада калса ушуга чейин издеген, билесиздер, Саур үңкүрү Мадинага кете турган жол эмес. Мадинага каршы тилке. Мадинага караганда түштүккө карап кетсе, ал түндүк тарапта, Йемен тарапта. Ошака чейин чыгып барышкан. Чыгып пайгамбарыбыз жашырынган үңкүргө чейин дагы чыгып барган. Абу Бакр Сыдык буттарын көрүп турган. Үңкүр мындай ылдыйраак жер. Кирип отурган адам издеп келген адамдарды көрөт. Ошондо Абу Бакр аябай пайгамбарыбызга кыжалат болуп айтты. Ушуну менен токтосо, мындай жакшынакай акыйкат ушу менен токтой деген кыжалат болгондо Абу Бакрга айтты: "Капаланба dedi. Ла тахсан, инналлаха ма'ана." Капаланба, кайгырба, Аллах Таала биз менен бирге. Алла Таала кайсы жолу менен сактап койду? Байкаңыздар, акыл албайт. Ошончо тоого зерикпей чыккан. Биз мисалы умрага же ажылыкка барганда зияратка алып барабыз. Көпчүлүгүңүздөр барсаңыздар керек да. Она Саур үңкүрдө эле көрсөтүп коебуз да. Она чыгып баргыла деп. Чыккан эми 1-2 адам бар, атайын. Чыксаң 1 саат убакыт кетет. Эми сооп деле эмес, башка деле эмес, бирок зеригип ам чыккың келбей турган жер да. Кыйын тоо. Ага чейин келгенде автобус менен барылат, бир 15-10 километрге чейин барылат. Эми элестетиңиздер, ошончо жерге чейин эмне түрткү болуп чыкты? Акча. $350,000 алам деп чыкты ошол жерге. Эми караңыздар. Неге зерикпей чыкты? Акча үчүн чыкты. Эми ошончо чыкты, жападан жалгыз битте үңкүр бар эле. Неге карап койбоду? Анткени Алла Таала каратпай койду. Алла Таала кадыр нерсе, ошончо зеригип барып деле Алла каалабаса иштеке кыла албай түшүп кете берет. Жөнөкөй эле нерсе. Буга көп деле акылдын кереги жок. Булар демек мынаяктан чыгып бардыбы? Эми мынандай болот дештин кереги жок. Аллага таянган адамдар таянып бекем боло бериш керек. Анткени ошончо пландары ошол жерге келгенде токтоду. Мындай барды дагы сүйлөшүп отуруп, бир беймани сөздөрдөн эле сүйлөп туруп эле кайра түшүп кетишти. Мындай караса, ошол кээ-бирки себептер бар эле, бирок аны ошончо чыккан адам түп себеп тиктеп койсо болот. Тиктеген жок, түшүп келе берди. Ошондуктан кимдир бирөөлөр
башка бир нерсеге таянып аткан болмосо, биз мусулмандар таянып турган жападан жалгыз Аллах Таала бар. Аллах Таала дайым туруучу, бардык нерсени жөнгө салып туруучу, ошол нерседен кайтпайлы. Ошол нерсени эстен чыгарбайлы. Көйгөйлөрдүн бардыгы чечилет. Биз күткөн нерселердин бардыгы жазылса келет. Болгон Аллах Таалага таянышыбыз керек. Сөзүнүн аягында Хатим ибн Асам деген сахабанын табийиндин сөзү менен жыйынтыктайбыз. Бул адамдын айткан сөзүн акырында айтып атам, жаттап калыңыздар. Ушинткен болсок биздин ыйманыбыз туура боло берет. Бул өзүнүн жашоосунда өткөн практикасынан айткан. Бул киши алым болгон, эшиги талап илимдерге ачык болгон, өмүрүн ибадатта өткөргөн. Мынантип айткан: "Алимту анна ризкан лан яхузаху гайри". Мен билдим, менин рызкымы менен башка эч ким ала албашын билдим дагы ага кыжалат болбодум. Баягы кээде кезек талашып, конкурент талашып, кээде өзүдү кыйнап, баягы давление, сахар деген оорулар бар го. Ошодон чыгат. Кыжалат бойлу менин рызкымы Алла Таала биздин рухубуз жаралыштан мурун 500 жыл, 500 миң жыл мурун жазып койгон. Ала албайт. Эч ким алып келе албайт, ала албайт. Жазып койгонун билдим дагы, ала албашын билдим дагы кыжалат болбодум. Жана алимту анна амали лан я'мал гайри фаншагалту бих. Жана мен кыла турган ишти менен башка эч ким кылбашын билдим дагы, аны аткардым. Чынында ошондой, биздин милдетибизди бирөө аткарып бербейт. Ва алимту анна маути я'ти багтатан. Жана дагы билдим өлүм кокусунан келишинчи. Өлүм кокусунан келет. Бирок бизди жүрөгүбүзгө ушул нерсени ынандырып койду шайтан. Али бар депчи. Палан агам окшоп өтөм, бир 70-ке чыгып деп. Жок. Жума намаздан кээ бирибиз чыкпай калышы мүмкүн, чыксак да үйүбүзгө жетпей калышы мүмкүн. Же 50-60 жыл дагы жашашы мүмкүн. Аллаху алам. Өлүм кокусунан келишин мен билдим дагы. Фабадарту би, ошого шашылып турдум. Дайым даяр болуп турдум. Муну эстеп калайын. Азыр бир өлүп көрүңүздөр эле, эстеп көрүңүздөр. Кээ бир агаларыбыз өлбөй тургандай бир иштерди башталгансыздар. Сиздер өлсөңүздөр, алдыңыздардан 10 адам, аркаңыздан 10 адам банкрот болуп турган. Сиздер көп адамдан карызсыздар, сиздерден көп адам карыз. Куд өлбөй турган. Ошол нерселерди биз эртең өлө тургандай кылып саздап, бирөөгө жазып кетиш керек, сахабалардын сүннөтүндөй кылып. Анткени биз ортого ошондой туруп алганбыз. Пайданы алабыз депчи. Бул биз өлбөй тургандай жашаганбыз. Жана алимту анни ла ахлу ан айдинла фарaqabtu бих. Жана мен билдим, мен Аллахтын көзүнөн жашырын албашым. Аллах дайым көрүп турашын билдим дагы, өзүмү дайым Аллах көрүп турат деп ошого жараша саздап жүрдүм дейт. Муну бул биздин мусулманчылыктын түшүнүгү. Биз ушул нерсе менен жашашыбыз керек. Аллага таянып, азыркы кылына турган амалдарды аткарышыбыз керек. Кээ бир адамдар башты айлантырып коюшу мүмкүн, эми ошондо себепти кайла коюш керекми? Себепке сыйынып алыш күнөө, себепти таштап коюш дагы күнөө. Бирок тоокел биринчи орунда туруш керек. Биз Аллага таянабыз, себепти карманабыз. Аллага таянып туруп себебин таштап койгон болмосок, биз күнөөкөр болобуз. Же болсо себепке таянып алган болмосо, биз ыймандын чоң бир шарты тоокелчилик таштаган болобуз. Ошондуктан барыбыз Алла Таала бизди өзүнө гана таяна турган пенделерден кылган болсун. Ар дайым жакшы сөздөрдү уга турган жана жакшы сөздөрдүн жакшысына ээрчи турган, иш жүзүн ачыра турган пенделерден кылган болсун. Амин. Дуа кылайлы. Раббана заламна анфусана ва иллам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин. Аллахумма ла тадж'ал дуnya акбара хаммина ва ла маблагha ilmina bi rahmatika.